соктуректен өткөрүп, жаргылжакка тартабыз. Анан момундай күл майда болот. Анан буга куруп, анан көк чегиртке. Кадимкиле көк чегиртке. Кадимкиле көк чегиртке. Бул мунун аты баягы кыргыздын байыркы тамагы гүл азык. Каныкей энебиз Манаста айтылган. Чегиртке кошулгандарды каныкей энебиздин гүл азыгы деп айтабыз. А чегиртке кошпой да жашашат да. Чегиртке кошпой да жашайт. Муну чийки гүл азык дегени бар, бышкан гүл азык дегени бар, кошкон гүл азык дегени бар, аралаш гүл азык дегени бар. Аралаш гүл азыкка талкан да кошулат. Тару талкан, арпа талкан, сулуу талкан, будай талкан, арпа кошулат да аралаш. Бунун курамы аябай күчтүү экен да. Бул абдан күчтүү. Ден соолукка дары. Ден соолукка дары, иммунитетиңди көтөрөт, күч берет да. Эми бул ушунча тамактын курамы кошулуп аткандан кийин абдан көп убакытта жазалат го. Бул көп убакытта талап кылат да муну даярдаш үчүн. Себеби этти алып, туздап, анан кургатып, ат кулакка, козу кулакка кошуп туруп муну кургатасың. Ат кулакка, козу кулакка. Анан жалбыз чөптөрдү кошосуң. Аны кургап, түрсүп, как болуш керек ал. Как болгондон кийин аны соктурекке жанчасың. Муну кандай суюк тамакка кошуп ичишкен? Кымыз, башкага. Эми азыркы учурда кичинеден любой эле суюк тамакка кошуп ичип атышат, бирок муну негизи мурда сууга кошуп эле ичишкен. Кадимкиле сууга. Кадимкиле жанагы чийки гүл азыктарды кайнак сууга жармадай кылып. Муну баягы ата-бабаларыбыз негизинен баягы жортуулга, мергенчиликке алыс жол жүргөндө жазашканда. Куш кармаганы чыкканда, жортуулга чыкканда, мергенчиликке чыкканда манас атабызбы? Ушул Бейжиңдин согушуна баргандан ушу менен эле калып. Тилекке каршы кийинки убакта көп жазалбай калды. Муну эми кийинки жаштар билбей деле бар. Жаңы манас эпосунан карап, улам-улам угуп, ошондогу сөздөрдөн алып чогулуп жасаганда. Сиз өзүңүз бул мааракеге каяктан келдиңиз? Мен Ысык-Көл районунан келдим. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Мен Абай Деркенбаева Зина. Канча жылдан бери жасайсыз ушул гүл азыкты? Бул гүл азыкты бир көчмөндөр оюндан бери жасайбыз. 2016-дан бери, 2016-дан бери. Ошондон баштап улам изилдеп, улам кошуп, манас эпосунун жана айткандардан угуп, ушуга кийинки жаштар кызыккандар, үйрөнгөндөр барбы? Үйрөтүп атасызбы? Үйрөтүп атабыз. Буга кызыккандар абдан көп. Бүгүн эле мына байкадым да, деги элдин баарына ушунчалык кызык болду ушу гүл азык. Ушунчалык кызык болду да. Бул негизи мындай расмий түрдө бир базарларда сатылабы? Жок, сатылбайт. Жок. Жазабайт. Жок, жасалбайт. Эч жерде жок. Муну деген эмелешти да. Галина Бланка кылып чыгарбайсыңарбы, апалар, энелер деп атышты да. Бул абдан жакшы экен, наамы жакшы экен, муну сорпого кошуп ийсек болот окшойт. Галина Бланка кылбайсыздарбы депчи. Анан эми буюрса, эми келечекте ойлорубуз бар. Бул негизинен жылкы менен кийиктин этинен турбайбы? Кийиктин этинен жылкы. Эң күчтүү болот да. Калориясы абдан күчтүү. Илдери аттарга да берген да мына. Муну ооба. Баратканда мындан уштап алып эле, сугунтуп эле. Жем катары. Жем катары берип кеткен. Бул аттарга бергенде сөөктү да кошуп берген. Майдалап. Жанына алып алган да. Ата эле жок. Азыр мына кебетесине караганда бул кадимкиле жанагы буудай талкан, ун талкандай эле болуп турбайбы? Ошондой. Келгендердин баары эле минтип атты да, могу талканбы деп эле. Жок, эттин талканы деп билип аттым да, мен эттен жасалган мына могу жылкынын этинен жасалган депчи. Десем ай. Составы жылкынын эти, курут, анан көк чегиртке. Бул каныкей эненики. Бул гүл азыктын түрлөрү бар да. Аралаш гүл азык көп түрү бар да. Кошкон гүл азык деген бар, чийки гүл азык деген бар, бышкан гүл азык деген бар. Дан азыктарынан гүл азык бар. Анда, значит, мен жокердин гүл азыгын билет экенмин. Анда көп гүл азык бар. Таранчынын эти бар, кара төш. Анан жакшы чегиртке эмес, беркел. Ал каныкей эненики. Чегирткен эмес. Ал каныкей эненики. Бул деги өзү эмеден. Чегиртке протеин. Бул ушул жанагы бизге космоско кеткенибиз бар да. Мына ушул көрүнөр бар. Бул манас эпосунан алып, улам угуп анан ушундай. Апа айтсаңыз, бул гүл азык дагы түрк тилдүү элдерде, дагы кайсы элдерде жасайт? Мисалы казак, түрк. Биткем ушул бизде эле болду. А бул негизи туристтерге дүйнөлүктөн келген мындай чыгаруу аракеттери болот алар. Эми аракеттенебиз деген ойдобуз. Негизи жаңы эле чыгарып атабыз. Биринчи көчмөндөр оюнуна даярдап. Жок, жөн эле. Ошондон бир азык менен аракеттенип. Мен бергенде майралдым. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик апа. Кыргыздын унутта калган байыркы эмелерин, тамактарын ушу элге таратып, кийинки мундарга жеткирип
Жүргөнүңүздөр чоң рахмат.